Так, мынакей боз үйдүн майда темирлери, бул аст үстү, экөө разницасы жок. Бул керегеси, мынакей российский профилден жазылат. Булар болсо ууктары. Мынакей уугу 2,70, кереге 1,50. Так, эшиги момундай. Жыгач эшиктерден эки ачма болот да, мондай национальный салынган. Анан мынакей бул Өзбекстандын материалы, астыңкы ички материалы. Ылдый жагына мондай атай плашоккалар кийилет, мондай калыңдары. Ылдый жагы 70 сантиметрби? Ушундай кийилет да, чтоб этек жагы суу болбош үчүн. Так, анан үстү 5,30, алтынын үстү мондай болот. Ар кандай цветтер болот, мондай темный цвет болуп калышы мүмкүн. Анан мондай цветтери бар дагы. Анан 4,40тын асты момдай болот, простой. Эми баягы велюру жакшысы момдай материалды по заказу беришет да. Бул просто кымбатыраак болуп калат да 4,40ка кичине. Ошо. Ушулар. Бул үстү, бул дагы Өзбекстандын тары, хыбы, калыңы. Анан аппарат менен салафан кийилет, синтепон куртканын ичине салган. Анан кайра бул материал капталат. Бул аябай калың. Мынакей. А булар болсо жип салынат, ылдый жакка тартканга. Муну кийгизгенде этегинде атайы жип бар, мунун ичине жип салынган. Эки жагынан тартып туруп байлап коет. Анан 30 сантиметр, 40 сантиметрден ашык тигебиз. Анткени жаанда бул хыбы неме бир жаанда тартылат да, ордуна келет.